Assalamu alaikum, urmatlı musulmanlar. Oroza ayt bayramыңыздар marek bolsun. Barыңыздарга Аллах Таала жыныгы соопторду жазган болсун. Bir ay boyu кармаган орозоңуздар, окуган таравих фарз намаздарыңыздар, жана берген садака фитериңиздер, ооз ачарларыңыздар баары кабыл болсун. Эми курук эле айт менен куттуктап кетпестен, айт жөнүндө кыскача бир маселеге токтолуп кетейин. Эскерткиле эскертүү момундарга пайда берет дейт. Демек, барыңыздар билесиздер, ошондой болсо дагы бир жылда 1-2 жолу кайталангандыктан бул суроого мындай суроо талап көп суралат. Ошого мен кайра эскертип коеюн. Айт күнү айт намазга чейин тамак жегенге болобу, ооз жабылабы, жеш керекпи, жебеш керекпи деген маселе өтө көп берилет. Курбан айт менен ороза айтта айт намазга чейин тамак жегендин бир аз айырмачылыгы бар. Мына эртең 13 май 2021 жыл ороза айт майрамы болот. Ороза айт майрамында багымдат намазынан кийин айт намазга чейин курмадан 1 дана, 3 дана, 5 дана таксанда жеген сүннөт. Пайгамбарыбыз ошентип жейт эле. Демек, 1 ай бою биз күндүзү таң аткандан кийин эч нерсе жебей, кандайдыр бир деңгээлде ошого көнүп калдык. Анан айт күн келди, ооз ачык күн. Багымдат намаздан кийин айт намазга чейин ошол 1 ай бою көнүп калган адатыбызга тескери, мындайча айтканда бүгүн майрам, бүгүн жесе болот, бүгүн Аллах Тааланын берген уруксаты, бүгүн Аллахтын конокторун коноктоо жана өзүбүз дагы бирөөнүкүндө кайсы бир жакшы дасыркондо тамак жегенге болот деген таристе ошол айт намазга чейин курмадан же таттуу нерселерден, конфет болобу, эмне болсо дагы таттуу нерседен жеген сүннөт. Бирок зарыл эмес. Бирөө жарым айт намазга чейин курма же бир нерсе жеген эмес болсо, өзүн күнөөкөр сезип, же жеш керек эле, жебесем болбойт эле деген болбойт. Ыктыярдуу түрдө сүннөткө амал кылуу. Ал эми курбан айт 2 ай 10 күндөн кийин, 70 күндөн кийин келе турган чоң курбан айтта анда мал союлат. Ал курбан айт күнү багымдат намаздан кийин ошол курбан айт намазы окулганга чейин эч нерсе жебей турган сүннөт. Жебей туруу сүннөт. Анан курбандыкка мал союлса, сиз бүгүн соесуз, же таанышыңыз соет, же кошунаңыз соет. Кыскасы, сиз бүгүн курбан айтты мал союу аземине катышасыз. Ошол жерден эт алууга сизге мүмкүнчүлүк бар. Же өзүңүз соесуз. Кыскасы, ошол курбан айт күнү мал союлгандан кийин, намаздан кийин союлат да. Айт намаздан кийин. Анан дароо бөйрөгүн, жүрөгүн, же боорун, кайсы бир жумшак жерин, батпыша турган жерин куура калып туруп эле ошодон жеген сүннөт. Бирок эскертип коеюн, курбан айт күнү эртең менен туруп, баягы ооз жапкан учурда туруп, кадимкидей орозо кармап, анан курбан айттан кийин кайра ачуу деген маселени адамдар түшүнүп алган да. Эч нерсе жебеш керек деп, анчалык зарыл эмес. Жесеңиз деле боло берет, багымдаттан кийин тиги курбан айт намазга чейин жесеңиз боло берет. Бирок кимде мүмкүнчүлүк болсо, бүгүн мен сөзсүз курбан айт намаздан кийин мал союлганда этке жетишем. Эт менин колума тиет. Ошого чейин бир аз мындай өзүмдү сактап турайын, сүннөттү аткарайын деп, анан ошону малдын этинен бышырып туруп жеген сүннөт. Бирок зарыл эмес. Эч нерсе жебей туруу, орозодогудай оозду бекитүү андай зарыл эмес. Жеп алсаңыз деле эчтеке болбойт. Мына ушул маселени бир аз тактоо киргизип койдум. Барыңыздарга бүгүнкү ороза айт майрамыңыздар куттуу болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгүнкү деген мен келе жаткан курбан айт майрамыңыз, ороза айт майрамыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.